Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто KG Group компаниясынын президенти Имамидин Ташев. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Имамидин мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Саламатчылык. Мына бүгүн сиз менен маектеше турган негизги темабыз бул кайрымдуулук. Негизги тиричиликте ар бир пенденин милдети кайрымдуулук жасоо деген менен биздин Кыргызстанда кайрымдуулук жасаган инсандарыбыз саналуу эле. Алардын ичинен бүгүн бизге жеткен маалымат боюнча сиздин кайрымдуулугуңуз жөнүндө коомчулукта көп айтылат. Бүгүн ошол кайрымдуулук жөнүндө азын-улак сөз кылып берсеңиз, сиз жасаган кайрымдуулуктар кандай? Негизи эле бул кайрымдуулуктун негизги максаты эмнеде болушу мүмкүн? Да, бир жолу саламатсыздар. Кайрымдуулук кенен алып караганда адамдын өзүнө керектүү эле болгон нерсе. Мына айтып кеттиңиз, биздин мамлекетте аз эмес кайрымдуу адамдарыбыз, уул кыздарыбыз көп да, аз эмес. Ошол мамлекеттик масштабты дүйнөлүк статистикага алганда деле Кыргызстан кайрымдуулук кылган мамлекет, алдыңкы мамлекеттердин катарына өз ордун ала алды да. Анан эми кайрымдуулукту жана айтып кеткендей ар ким өзү үчүн жасайт. Бирок тилекке чоң каршы акыркы убакыттарда, акыркы заманда кайрымдуулукту жардам берүүнү бирөөгө көрүнө билүүлүк, бирөөгө даңазалоолук, таанымалдуулукту өрчүндөтүү максатында көбүрөөк колдонуп калдык да. Мындай айтканда, кайрымдуулуктун маңызыны кээ бир деңгээлде баягы маңызына жетпей, маанисине жетпей, кээ бир деңгээлде кайрымдуулуктун кадырын да түшүрүп калып аткан учурлар жок эмес да. Эми баягы кандай болгон жакта дагы кайрымдуулуктар эмнегедир саясий оюндардын башталгыч замандарында көп болот. Эмнегедир. Колунда болгон нерсе менен бөлүшө билгендик бул жакшы нерсе. Мындан бир жыл мурда сиз менен биз иштешип калдык эле, чогуу ошол учурда бир үйү күйүп кеткен жетим балдарга үй салып бергениңизден маалымат бар эле. Андан сырткары ошол бир топ эле жетим жесирлерге ушул кем каржыларына көмөктөшүп жана ушул жардамга муктаж болгон үй бүлөлөргө жардам берип, орозо маалында ооз ачырып келгениңизди да көп угабыз. Жана ошондой эле врач, мугалимдер көп жылдан бери иштеп, үйү жок жүргөндөргө үй бергениңизди угабыз. Негизи эле ушул пенделерге берген жардамыңыз, ошолор качандыр бир кайрылып келип сизге рахматын айтып, же болбосо бир сиз менен маектешип отуруп кеткен учурлар болобу, же андай жокпу? Албетте, баягы ушул жардамды адам баласы ушул кайтат го деген үмүт менен кылганда чоң катачылык келтирет экен да, чындыгында. Туура, себебинде адам баласы жаңылышы мүмкүн, адам баласы адашы мүмкүн. Кээ бирлери ушул нерсени деңгээлде кабыл ала албашы мүмкүн. Бирок мына ушул убакка чейин үй бүлөгө же болбосо ар бир жаранга кылган кайрымдуулуктардан дайым эле биз менен байланышта. Эң азынан ал акыбал сурашып, эң азынан баягы жумуштун кандай кетип атканын, ошону менен эле бирге баягы тааныш, билиш, тууган уруктарга салам айтуу менен дайым эле байланышта алардынчы. Бирок көбүбүз айтып калабыз го, ушундай кылдык эле, эмнеге мындай кылбады депчи. Бир окуя болгон, мен көчөдө эле бирөө менен кезигип калып, ушул сүйлөшүп аткан жеримден өтүп кетип атып бир апа. Имамидин сенсиңби? Качандыр бир убакытта мен ушул чатырымдан суу өтүп, ошо өз бала чакам болбогондуктан ошо кайрылган болчумун, ошого баягы шипер жаап, ушул бүтө берген болчусуң, рахмат уулум деп кеткен. Баягы жолуккан адамдын алдындагы аброюмдун көтөрүлгөнү, өзүм дагы тааныбай туруп, тааныбаган деңгээлде кайрымдуулук кылган же болбосо жардам берген
кол сунгандыгыма ыраазы болуп кеттим, бактылуу болуп кеттим. Эми аз да болсо кезигип турат андай нерселер. Биз билгени бир эле кайрымдуулук эмес, сиз мындай бир патриоттук сезимдер менен да кыргыз элине бир топ өз эмгегиңизди өткөрүп жүрөсүз. Анын бири биз туш-тушка барсак эле ушул сиздин компанияңыз орноштурган, сиздин демилгениңиз менен курулган кыргыздын желектери желбирип турат. Мунун маңызы да эмнеде? Кээ бирөөлөр аны бул деген келечекте депутат болгусу келип атат, же болбосо премьер-министр болгусу келип атат, ошону алдын ала элдин көңүлүн алып жасап жатат деп бирлери айтса, кээ бирлери ошо сиздин өзүңүздүн жеке эле бир сезимиңизде патриоттулукка орногон нерсе бул деп айтышат. Чындыгын коомчулукка айтып берсеңиз. Чындыгы баарын эле көп коомчулуктун көбүн кызыктырган суроо да бул. Бул суроо өтө эле байма-бай суралат. Ооба ар кандай сөздөр аралайт. Бирок мен өзүм үчүн баягы чечкенмин да, кылынган нерсени өзүмдүн жеке кызыкчылыгыма колдонбойм деп. Кылынган жардамды өз жеке кызыкчылыгыма колдонбойм деп. Анан ошого баягы саясий өңүткө максат койгон эмесмин. Өзүм жана да айтып кеткендей, кайрымдуулук эмнеден чыгат дегиле. Кайрымдуулук ошол талап болгондуктан чыгат. Мажбур, абзелдиктен чыгат. Эгер бизде деле мамлекетибиз өнүп өсүп, экономикабыз түркүрөп, элибиз жакшы бир деңгээлде жашап атса, кайрымдуулук же жардамга муктаж болбой атса, кайрымдуулук кылган адамдардын да саны азаят. Анан эми өзүңүздөргө баарыбызга эле белгилүү болгондой, баарын эле мамлекет кылсын, мамлекет баксын, мамлекет карасын дегенден алыс болуп, азыр күндө колубуздан эмне келип аткан болсо, өз багытыбызда ошо жардам берип келсек, кол узатып келсек дегенден башка максат жок. Ошол максаттагы максатты да калыс түз койсоң, жараткан жеткирет экен. Максатты жардам беримиш болуп, кийин сиз айткандай депутаттык же болбосо бир кресло үчүн колдоно турган болсо, ал кайрымдуулуктун маңызы, баркы мааниси түшөт экен да. Ошого биздин бул кайрымдуулук кылып атканыбыздын мааниси ошол Кыргызстандын абасын жутуп суусун ичип аткандан кийин. Кыргыз жеринде киндик каныбыз тамып төрөлүп аткандан кийин ушуларга жооп катары, ошол Кыргызстан жараны болууну актоо максатында гана колдон келишинче кайрымдуулук менен алек болуп келатабыз да. Мен ойлойм, ар бир эле ошол колунда бар ишкер, колунан бир нерсе келген, жардам көрсөтө ала турган деңгээлдеги ар бир ишкерибиз бирден экиден бир жакыр үй бүлөнү же болбосо муктаж үй бүлөнү жетелей турган болсо, деги эле бизде жакыр кайрымдуулукка муктаж үй бүлөлөр калбайт, жаран калбайт. Себеби дегенде Кудай шүгүр, бизде шүгүр келтире турган деңгээлдеги ишкерлерибиз бар. Ошо кайрымдуулукту ар бир өзү үчүн жасаса, мен ойлойм, ички дүйнөсүндөгү да бактылуулукту алат деген үмүттөм. Мен суроом, туу жөнүндө эле ошо көпчүлүктөр тууга таң кала берет, эмне үчүн бул жерлерге кыргыздын туусун орноштурат деп, ошол жөнүндө дагы айтып кетсеңиз. Туу маселеси мына эми жакшы жаман аздыр көп биздин кыргызстандыктардын саны 6 миллионду аштык буюрса. Бирок эмнегедир баягы жардамга муктаждардын саны азайбай атат да. Бул жылдан жылга статистиканы алып көрсөк, жылдан жылга кээ бир деңгээлде көбөйүп атат. Анан жалгыз мен же болбосо жалгыз биздин компания ошол жакыр же болбосо жардамга муктаж баарына кол сунуп жетишпейт экен.
и баарына да жетиштире албайт экен. Ошого акыркы убактарда өзүңүздөр билесиздер, мына баягы саясий болушун каалабайм, бирок элдин ички дүйнөсү, духу, демини алып карасак кичине чөккөнсүгөндөй турат да. Мына баягы биздин жарандардын, мигранттардын 17 мигрант Москвада өрттөн улам кайтыш болгондору, бияктан Дача суудан ушундай бир кырсык болгондору, деги эле баягы өлүм житим көбөйүп биздин элдин духу түшкөнсүгөн бир нерсени сездим да. Анан ошого ушул нерсеге бир бойкот иретинде ошол элге, жерге, мекенге, улутка дух, күч, дем берүү максатында ушу желекти көтөрсөк, желекти желбиретсек. Себебинде мен мына Азербайжанга барып келдим, Бакуга. Ошол жерде дүйнөлүк рекордто кармаган эң бийик желек Азербайжандарда болчу 2014-жылга чейин. 160 метрлик бийиктикке желектерин желбиреткен болчу да. Андан кийин башка бир мамлекет алып, алар экинчи орунга өттү да. Анан ошол желектин астына барып, мен бир кыргыз катары ошо Азербайжан улутунун көтөргөн желегин желбирегенин көрүп, мен дагы сезим ойгонду да. Сезимди кичине мындай тырмады. Желектин, туунун, гимдин, тилдин өзүнчө бир аурасы бар. Өзүнчө бир баягы стимул болчу, түрткү болчу бир атмосферасы бар да. Ошого баягы желекти ушул маңызда тандаган болчук. Бизде эми канча көп улуттуу мамлекетпиз. Ошол улутка бөлүнбөй, ошол бир мамлекеттин ичинде баары бир ууштай, ар бир улут бириксе, кантип биригет? Бир туунун астында биригет. Кантип биригет? Бир мамлекеттин чек арасынын ичинде биригет. Ошого баягы желекти коюу дагы бул биздин улуттук идеологиялардын бири болгон. Ошол желекке көбүрөөк көңүл бөлүп, ушу 7 дубанга, 7 облуска кыргыздын желегин желбиретип, бир дух берсек, бир күч берсек, бир дем берсек деген эле максат. Мына өзүңүздөр көргөндөй, мен көп эле адамдан угуп атам акыркы убактарда. Ысык көлдө болсун, Ошто болсун, ушул өткөндө кала берсе офиске, ушу биздин кеңсеге чейин чалышыптыр. Ушу Оштогу желектин астында айлангыча эле мен канчалык бир күч дем алдым депчи. Эми бул нерселерди угуп алып, дагы деле желек көтөргүм, туу желбиретким келет. Ошо бунун маңызы ушул. Ошонун негизи. Абдан жакшы экен. Имамида мырза, мына биздиге белгилүү Кыргызстанда азыр бир адатка, салтка бир же жаман көнүмүшкө айланып баратат. Биздин инсандар билими барбы, жокпу, сабаттуу, сабатсызбы карабастан эле коммерсант болуп иштеп эле жөнөкөй эле бир баш аягы $100,000 чогултса, мен депутат болушум керек деп, ал келечекте элдин тагдырын чечиш керек, мыйзамдарды чечиш керек деген нерсени ойлонбостон эле депутат болуп отургандар аз эмес. Бирок канчалык мүмкүнчүлүгүңүз болсо дагы сизди көбүнчө ушул саясаттан азын убак жүргөнүңүздү байкайбыз. Эмне үчүн саясатка барбайсыз? Саясатка шык болуш керек экен да. Саясатчылык дагы бул бир талант экен кээ бир деңгээлдечи. Саясатчы болуулук. Мен да андай шык болбосо керек деп кеп ойлоном да. Баягы чакырылган жерге барып төргөт дейт го. Мен дагы өзүмө жарашкан жерде болуп, мындай төрдө жакшы иш кылгым келет. Анан депутаттык же болсо деги эле саясий айдың мен үчүн эмес экендигин мен түшүндүм. Сиз туура айтасыз. Бизде ушул көнүмүш адат же болсо бул жаман адат.
ар ким өзүнүн шыгына жараша, өзүнүн талантына, өзүнүн күчүнө жараша иш алып барыш керек да. Ошондо коомчулук өнүгөт. Азыр бизде баш аягын таппай калгандай бир өңүттө турабыз да. Ошого бизде кээ бир деңгээлде ушул ишкерлик менен алек болуп, элди иш менен камсыз кылып, ушул ишкерликтен түшкөн пайданын налогуну төлөп, элге, жерге, мекенге, коомчулукка пайдалуу болуу же болсо биздин миссия ушул болсо, биз ушул миссияны качан гана өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбыз менен кесиштиргенде өтө чоң катачылык менен кабыл эткенбиз да. Ошого мен бул талантка ээ эмес экенмин деп өзүм үчүн чечтим. Азырынча саясатта менин ордум жок го. Менимче сөз жок, мекен үчүн иш кылуу же болбосо элге жардам берүү үчүн сөзсүз эле саясатчы болуунун кажети жок деп ойлойм мен дагы. Андан кийинки сурообуз мына сиздин негизги бул компаниянын негизги алектенген иши болгон бул курулуш иши боюнча бүгүн бизге көп жеткен маалыматтар бар. Башка курулуш компанияларда жарандар үйдү ипотекага алып алып, акырында төлөй албай калып бара жатканда, ошол курулуш компанияларына доомат коюп, үйдүн сапаты начар экен, тигил экен, бул экен деп, калган акчаны эптеп кутуунун айласын кылып, бир топ ушундай бир интригаларды жасап жатат. Сиздин иш учуруңузда андай нерсе болгон жокпу? Мындай нерсе сиз туура айтып атасыз. Мындай нерсе болбой койгон жок. Баягы жанатан бери айтып атпайбызбы, коомчулуктагы кээ бир деңгээлде түшүү, пейилден түшкөнүбү же болсо аң сезимдин ылдыйлаганыбы, буну мен биле албайм, бирок мындай учурлар акыркы убактарда эмнегедир көбөй баштады. Башында келишим түзөсүң, келишимде эки тарап менен кол коюшасың, келишесиң. Ошол келишимден албетте баягы юридикалык тарап катары дагы келишимди бузбаганга аракет кыласың. Проектте эмне деп жазылган болсо, проектте эмне кылыш керек деп чыйылган болсо, ошондон чыкпаганга аракет кыласың. Ошону кылгандан кийин деле баягы ипотека эмес да, биздики баягы узун мөөнөткө бөлүп берүү. Узун мөөнөткө бөлүп бересиң. Бир келет, мына биздин валютанын, биздин сомдун курсу түшүп кеткендигинен ошо курс жагынан да каралашып берсеңер. Биз алып аткан убакта 55 болчу, 60 болчу. Азыр биз курс төмөндөп кетип 60 70-ке чейин барып атат. Ушундан жардам бергиле. Макул, сиз алып аткан убакты курсту ошол акырына чейин ушуну бекитип берейли. Макул деп аны менен кошумча келишим түзөсүң. Андан кийин дагы бир 3 ай, 5 ай, 1 жылга чейин өтөт дагы, кийин келет дагы. Менде дейт 3000, 5000 канча $7000 калыптыр. Ушуну кечип берсеңер. Ушуну мен төлөбөй эле койсом. Биринчи жакшы айтып көрөт. Анан түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Биз ар бир үйдүн дагы, курулуштун дагы өзүнүн баасы бар. Анан ал болбогондон кийин албетте кээ бир деңгээлде мунусу мындай болуш керек эле, тигиниси тигиндей болуш керек эле, мунондой кечиги болду, тигиндей болду деген нерселерге такап, анан баягы акыры келип жанагы эле сөзгө келген учурлар болуп атты да. Мен ойлойм, мен бул долевой деп, баягы эл менен чогуу кошо курган ыкма биринчи эле ирет, биринчи эле ошо Кыргызстанда биринчилерден болуп атат. Мен ойлойм, ушундай акыбалдар эйленип отуруп бир бүтүнгө келет деген. Бир учурда өз калыбына келет. Албетте, албетте. Дагы бир сурообуз, мына кийинки учурда
биздин шаарда бир нече жылдан бери өсүп турган бак дарактарды кыйып, анын ордуна бир көп кабаттуу үйлөр салынып жатат. Бул чындыгында эле мен өткөндө архивден карап көрсөм, мындан бир 30 жыл мурда биздин Бишкек шаары абдан коз, жапжашыл, өзүнчө эле бир аралда тургандай көрүнгөн бир шаар экен. Бүгүнкү күндө чындыгында эле баары суюлуп кетти. Мүмкүн ошол эски дарактарды жаңыртууга убакыт келдиби? Айтор эмнегедир бүгүнкү күндө ошол дарактардын көбү кыйылгандыгы бул белгилүү. Сиз ошол үйлөрдү салып жатканда ошол шаарды жашылдандыруу маселесин, эртең биздин шаар жапжашыл болуп, аба таза болуп турганга кандай көмөк көрсөтсөк деген ой максаттарыңыз бар? Эми азыр акыркы убактарда туура биздин коомчулукта ар кандай кайчылаш пикирлер жаралбай койгон жок. Ошол шаардын мэри да айтып отурду, бир бакка канча деди? 70 бак дедиби? Бир чоң кыйылган бакка 70 көчөт отургузуп атабыз деген коомчулукка жооп кайтарды. Бул деле болсо жакшы нерсе. Бирок ушуну чын ыхлас менен кылсак. Анан баягы кагаз үстүндө, закондо, биздин мыйзамда бир кыйылган бакка 70 көчөт отургузуш керек деген закондун аркасыга жашынып алып, же кагаз үстүндө отургузбай, буну иш жүзүндө отургузуш керек. Экинчиден алып көрсөк, жана сиз айтып кеткендей, көп эсе бул бактарды бизге Союздун, мындай айтканда, Союз маалынан отургузган экен. Анан жанагындай катуу шамалдар, жаан-чачындар болгондо кээ биринде эскилиги жетип, ооба, тамырынан курап калгандар бар. Канча биздин ошо автомашина айдаган жарандарды, машиналарын басып калган учурлар бар. Булардын баарын албетте көзөмөлгө алыш керек. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, баарыбыз эле айтабыз, туура. Баягы эски шаардын калыбы башка болчу. Но заман өткөн сайын дагы шаарда өзгөрүш керек экен. Шаардын облик, көркү да өзгөрүш керек экен. Бирок ошого баягы ПДП деп ген план дешип атпайбы? Ген планда эмнеге куруучулардын баары эле шаардын чок ортосуна качышат? Себеби башка жерде баасын, батирлердин өтпөй калгандыгынан эмес, коммуникациянын жок болгондугунан. Азыр мына көрүп атасыздар, Масалиев көчөсү, Южный магистраль деп коебуз. Ошонун түштүк тарабынын дагы эле суу канализация маселеси чечилет. Бирок ген планда көрсөтүп атпайбы? Ушул жак бүт чоң көп кабаттуу үйлөр болуш керек. Үйлөр болуш керек дегенден мурда бүтүн коммуникация жагын чечип алышыбыз керек да. Ошого баягы жана да айтып кеттим, кыргызстандыктардын саны күндөн күнгө өсүп атат. Ар бир эле кыргызстандык Бишкектин, ушу борбордун центриндеги үйлөрдө жашагысы келет. Ошого шаарды колдон келишинче өйдөгө өстүрүш керек. Шаарды коркпой, баягы асман тиреген имараттарда кура билишибиз керек. Өзүңүздөргө да жашыруун эмес. Башка жерлерге барсаңыздар, асман тирейт. Сейсмологиялык абалын карасаңыздар, күндө күн алыс жер титиреп турган региондор. Бирок ошого карабастан курушат. Бизде Кыргызстандын 4/3 бөлүгү тоо, зоо болгондо биздин кыртыш, борпоң кум же болсо тупрак эмес, биздики катуу. Анан ошого бүтүн баягы архитектурасына бекемдеп, асман тиреген бийик кабаттарды кура беришибиз керек. Курулса болот, Анын ичинде биз шаарды жашылдандырууну да унутпашыбыз керек. Албетте. Сөзүнүн аягында ушул сизди ушул белгилүү инсан катары, же болбосо ушул бизнесмен катары, же болбосо ушул жогоруда айтып кеттик, кайрымдуу инсан катары сиз өзүңүз келечек муундарга эмне калтырып кете алам, кандай үлгү боло алам деп айта аласыз? Биз баягы желек көтөрүп атканда, желектин астында жумурай журтка,
бүтүн Кыргызстан элине таанымал болгон кыргыз элинин кумир тута билчү биздин ошо ата бабалардын элесине сүрөткө чагылдырып кетип атабыз да. Менин да максатым ушул күн келгенде бир туунун астында биздин да сүрөттөр илинсе. Туунун астында биздин дагы айткан сөздөрүбүз алтын тамга менен жазылып калса. Биздин дагы кылган ишибиз ушу туунун астында желбиреп турса. Максатыбыз ушул. Эми келечек муунга бир эле айтар нерсем, келечек бул 21 кылым, буюрса мындан кийинки кылымдар технологиянын, билимдин жылы болуп атат да. Виртуалдык жаатка көбүрөөк өтүп атабыз. Ошого баягы Кыргыз улуту, Кыргызстан дагы ар бир жаран союз мезгилинде өтө сабаттуу келген. 84%тен 88-89%ке чейин сабаттуу. Азыр ушул процентибиз өтө эле төмөндө баштады акыр убактарда. Ошого келечек муун канчалык деңгээлде сабаттуу болсо, канчалык деңгээлде билимдүү болсо, бизден да илимпоздор чыкса, күчтүү. Мен ойлойм, ошол нерселер биздин мамлекетти да, элди да, экономиканы дагы алдыга сүрөчү факторлордун бири. Жакшы кабыл тилегиңиз бар экен, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мындан ары дагы биздин студия менен тыгыз байланышып, болгон жакшы жаңылыктарды келип айтып туруңуз. Дагы бир жолу келгениңизге чоң рахмат. Сиздерге да ийгилик. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн KG Group компаниясынын президенти Имамиден Ташев келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.